Урматтуу мекендештер, мына жакында информация чыгып кетти. Биздин тышкы иштер министрибиз дагы Америка Кошмо Штатынын элчисин чакырып пикир алышты. Америка азыр 4-5 мамлекетке ошолордун жарандарына виза алууну, виза берүүнү кескин түрдө кыскартуу жөнүндө. Биздин мамлекетибиз убагында бул Атамбаевдин убагында Американын базасын чыгарды. Мүмкүн бул керектир, мүмкүн кереги жоктур. Ошо Американын базасы турганда да Кыргызстан өзүнүн ушу эл аралык терроризмге каршы үлүшүн кошуп турган. Ошол жерди бергендиги үчүнчү. Ушул авиабазадан $60 миллион аренда түшүп турган. Андан сырткары гуманитарлык, ар кандай гранттык акча тыйындар келип турган, эгиндер келип турган, 1000 тонна эгин Америкадан. Бир топ школдор курулуп кеткен, биздин дагы сомубуздун сакталышына көрпөгөл болгон. Андан сырткары бир нерсени унутпашыбыз керек. Мына ырчыр болуп аткан ошол Матраевдин тегерегинде ошол азаттыкты биздин Кыргызстандагы азаттыктын бөлүгү материалдарды чыгарса, биздин бир топ массалык маалымат каражаттар өзгөчө бийликке караштуулар Американын шваб болушунчачы, мына азаттык деген Америкадан финансируется, ошон үчүн ушундай кылып атат, туура эмес кылып атат, бизди бүлдүргөн атат, мамлекетибизди жок кылганга чейин алып барган атат депчи. Бул туура эмес информациялардын бири. Азаттык деген борбору штаб-квартирасы деле мисалы Прагада болуп атат, азаттыктыкы Европада, жеке эле Америка эмес, Евросоюздан дагы финансирование алып турушат аларчы. Анан Кыргызстанда дагы бирден бир мыкты массалык маалымат каражаттарынын бири. Анан ошентип эле Америкага тийише берсе, андан сырткары биздин Кыргызстандын паспорту дагы кимдерде гана жок. Мына жакында эле Россияда жүргөн өзбек жарандарынын чөнтөктөрүнөн чыгып атат. Хажыга бараткан Кытайдын жарандарынын бир тобунун жүздөгөн кишилердин чөнтөктөрүнөн чыгып ошол жерден карма алып бузуучу болгон. Мына ГРСтин жетекчилери дагы азыр качып жүрүшөт. Ондогон миң Кыргызстандын паспорттары ошо издөөдө жүргөн. Каракчыларда дагы, бандиттерди дагы чөнтөктөрүнөн чыгып атпайбы? Ошол эле Саймаити дагы Кытайдын жараны Кыргызстандын паспорту менен жүргөн. Аны өлтүргөндөр дагы аэропорттон Стамбулдан кармашса Кыргызстандын жараныбыз деп паспорт чыгарып атпайбы? Демек, бизде да күнөөлөр кетип атпайбы? Өз ичарабыздан бул маселелерди бийлик, өкмөт карап туруп, ичак тартипке салыш керек эле да. Анан эми алар ушундай чектөө киргизип атса, биздин жөнөкөй жарандар жапа чегип калып атпайбы? Миңдеген кишилерибиз, ондогон миңдеген жарандарыбыз азыр Америкада жүрөт. Студенттерибиз бар, окуп жүргөн, иштеп жүргөндөр бар, мигранттар бар, үй бүлөлүү бала чакалуу болуп жашап жүргөндөр бар. Эми ошолорго ата энеси барып келе албай калабы, же алар Кыргызстанга кирип чыга албай калабы? Бул жерде биздин өкмөт дагы чара көрүп, анан конечно 5-нчи очередь Россия менен коңшу мамлекеттер менен достугубузду бекемдешибиз керек, биз буга милдеттүүбүз. Бирок ошол эле маалда бүткүл дүйнөлүк мамлекеттерди, дүйнөлүк деңгээлдеги мамлекеттер менен дагы биз алакабызды бузбашыбыз керек. Пайда келтирип турса, эч кандай зыяны болбосо, алар менен да достукта болушубуз керек да. Биз жалгыз эч жака учуп кете албайбыз. Ошон үчүн биздин бийлик, өкмөт тезирээк чара көрүп, биздин жарандарды кыйнабас үчүн Америка менен азыр ограничениеге бардырбай, тескерисинче жөнөкөйлөштүргөн виза ачканга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек.